Бейиш нуру. Жаштык байлыгы. Аллах Таала бизге чексиз нематтарды, чексиз сыйлыктарды тартуулады. Жашоо берди, өмүр берди. Жансыз кылбай жандуу кылып жаратты. Жандуулардын ичинен жаныбар кылбастан адам кылып жаратты. Адамдардын ичинен да мусулман кылып тандады. Бир сөз менен айтканда бизди эбегейсиз жакшылыктарга бөлөдү. Биз адам баласы көбүнчө барктуу нерселердин кадырын кезинде эмес, өтүп кеткенден кийин билебиз. Мына ошондой баалуу барктуу нематтардын бири бул жаштык. Жаштык Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң байлык. Түшүнгөн адамга андан өткөн байлык жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эки чоң немат бар. Бири убакыт, экинчиси жаштык. Демек, жаштыктын канчалык маанилүү экенин ушул жерден билсек болот. Ар бир нерсенин маңызы өзөгү болот эмеспи? Жашообуздун маңызы да дал ушул жаштык деген нерсеге коюлган. Бүгүнкү ааламдашуу заманында бардык нерсе ылдам секирик жасап жатат. Жаштыгыбызда аны менен кошо зымырап, учуп, агып кетип жатат. Жаштыкты эң чоң байлык деп бекеринен айткан жокпуз. Маселен, баалуу буюмубуздан же мал мүлкүбүздөн айрылсак, катуу кайгырабыз, капаланабыз, атүгүл ыйлайбыз. Колдогу убактылуу буюмга ушунча санаа тартабыз, кайгырабыз. Ал эми өмүрдө бир жолу берилген жаштыккачы? Бул суроону ар бирибиз өзүбүзгө берип көрөлү. Ырас, дүйнөдө эч нерсе түбөлүктүү эмес, баары өзгөрүп алмашып турат. Мисалы, жай мезгилинен соң күз келет. Таң аткандан кийин кайра түн кирет. Мына ушул сыяктуу жаштыкта колубуздан чыгат, кетет. Ордуна карылык, карылыктан соң өлүм келет. Эгер жаштыгыбызды туура пайдалансак, Аллах Таала айткан туура жолдо жүрсөк, намустуу болсок, анда жаштык биз үчүн Аллахтын эң ширин белеги, эң чоң неаматы катары көптөгөн сооп иштерди аткарууга, дүйнөлүк жана акыреттик жакшылыктарга, ошону менен бирге түбөлүктүү жаштыкка жетүүгө себеп болот. Муну бизге Куран жана Аллахтан келген бүткүл китептер кабарлап, сүйүнчүлөп жатат. А эгер жаштыгыбызды туура пайдаланбасак, динибиз буйруган чөрөдө жашабасак, намустуу, ызаттуу жүрбөсөк, көп зыяндарга учурайбыз. Дүйнөдө эле анын азап түйшүгүн тартабыз. Таттуу жаштыгыбызды ууландырабыз, талкалайбыз. Ал эле эмес, ал үчүн мүрзөдө, акыретте жооп беребиз. Айтор, ушундай чоң жоопкерчилик астында калабыз. Ооба, көпчүлүгүбүз бир жолу берилген жаштыкты туура эмес багытта колдонобуз. Пайдасы, кереги жок нерселерге коротуп, кадыр баркын билбейбиз. Качан улгайганыбызда гана аны сезебиз. Аттин кылабыз, бирок анда кеч болот. Өкүнгөнүбүз менен майнап чыкпайт. Муну жашоодо улгайган адамдардан көп кездештирсе болот. Жаш өткөн адамдар менен сүйлөшсөңүз, көпчүлүгү жаштыгынан таттанат. Жаштыгын туура эмес өткөргөнүн айтып өкүнөт, айтор, ыйлайт. Силер дагы жаштыгыңарды меникиндей кылбагыла деп насаатын айтат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштар жаштыктын маңызын эмне үчүн берилгенин билбей калдык. Өмүргө бир келсең, анан ойногондо, көңүл ачпаганда, жыргап кубанбаганда ким ойномок эле деп жаштыкты дүйнөнүн арзыбаган азгырыктарына курман кылып калдык. Туура, жаштык бир жолу берилет, бирок аны туура өңүттөн колдонуу зарыл. Себеби ал бизге аманат катары берилген. Биздин түбөлүктүү менчигибиз эмес, анын чыныгы ээси бар. Ал Алла. Аны бир күнү чыныгы ээсине кайра тапшырабыз. Ооба, чынында жаштык сонун нерсе. Жаштык кезде күч десе күч, өң десе өң, энергия десе энергия айта турган, көп суктандыра турган нерселер бар. Бир сөз менен айтканда, жаштык бул эң чоң курал. Аны менен жакшылыкта жасай аласың, жамандыкта жасай аласың. Ушул эле курал менен коомго нечендеген жакшылыктарды жасап пайда келтирсең болот. Ошол эле учурда туура эмес колдонуп, зыян келтирсең да болот. Демек, бизге ушундай чоң бир аманат курал берилген. Жаштыктын ушунчалык баалуу аманат экенин төмөнкү икаядан билсек болот. Падыша эки кызматкерин чакырат да биринчисине 10 алтын берет. Анан бул акчага мыкты кездемеден кийим тиктирип кий деп буйрук берет. Ал эми экинчисине 1000 алтын берет. 1000 алтын бергенден кийин кагазга бирдемелерди жазып чөнтөгүнө салат да экөөнүн тең базарга жиберет. Биринчи кызматкер 10 алтынга мыкты кездемеден токулган кийим сатып алат. Экинчи кызматкер болсо чөнтөгүнө коюлган кагазды окубайт. Келесі олар сыяктуу биринчи кызматкерди туурап, түз эле базардагы дүкөнгө барат да 1000 алтынга бир кийим сатып алып алат. Уяты жок, дүкөнчү эң начар кездемеден тигилген кийимди берет. Ошентип эки кызматкер падышага келет. Падыша биринчи кызматкерге ыраазы болот, экинчисин болсо катуу жемелейт, урушат. Эмнеге?
Себеби экинчи кызматкерге берилген 1000 алтын бир гана кийим үчүн берилген эмес болчу. Тескерисинче абдан кирешелүү бир соода үчүн берилген эле. О, бир тууганым. Мына жаштык жана жаштыктагы сезимдер, руханий курал жабдыктар, талант жөндөмдөр, булардын баары 1000 алтынга тете болгон нерселер. Аллах Таала мына ушундай баа өлчөгүз кылып тартуулаган жаштыкты мисалдагы экинчи адамга окшоп болбогон, пайда батасы жок, керексиз нерселерге коротуп эртең ахиретте жоопкер болуп калбайлы. Таттуу, ширин, эң кымбат жаштыгыбызды арзыбаган нерселерге арнап кор кылып албайлы. Бүгүн жаштыктын рахатына алданып, эртең анын азабын тартып ыйлап калбайлы. Ооба, бардык нерсе убактылуу өткүнчү. Ошондуктан өмүрдө бир бөлүнчү таттуу жаштыгыбызды таат ибадатка, сооптуу амалдарды, коомго пайда алып келе турган жакшы иштерди жасаганга жумшайлы. Ошондо дүйнөбүз да акыретибиз да жаркын болот. Өмүрүбүз түшүмдүү болот. Жаратканда бизден ыраазы болот. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.